Assalamu alaikum Kırgızstan mekendештерим. Кече чегарага чыгып келдим. Казакстан чегарасына кирди чыкты кылып. O чегара тууралуу айтып кетсем, чегарада азыр кирип чыгып аткандар өтө эле аз экен. Киши деле машина жок. Казакстанга кирип атканда Казакстан чегарасына 10 минуттан ичинде эле кирип кеттик. Мурунда бир чыгып келген элем, ошо Казакстан чегарасына кириш үчүн 6 саат пробкада турганбыз. Мында пробка жок азыркы учурда. Терактан кийин баары коркуп калыптыр. Бирок биз менен баратканда бир тажикстандык бала бар болчу. Ошо депорт болуп кетти. Жолдон биринчи эле гаишниктерге кармалганда. Ошондо да биз кармалып калдык жолдо бир 6 сааттай. Акыры депорт кылабыз дешиптир тиги баланы. Ушундай водительдерге да айтып кетмекчимин. Чегарага чыгып аткан тажик балдарды пока жол албай тургула жолго. Өзүңүздөргө эле проблема болот экен. Ушундай Кыргызстан мекендештерим. Коркпой эле кирди чыкты кыла берсеңер болот экен. Менин да миграционкам 2 ай просроченный болгон. Бирок жакшы эле болду. Унчугушкан жок. Ушундай Кыргызстан мекендештерим. Мейлиңиздер, саламатта болуңуз.